бизде бир топ өлкөлөр Азербайжан, Грузия, Беларусь, Казакстан сыяктуу өлкөлөр негизи ушундай бир салык жыйымды ушул күйүүчү майлардан алуу жагын колдонуп келишкен экен да. Могу Америка Кошмо Штатын алсак деле аларда мына 2008-жылдардан бери мынабу бүгүнкү колдонуудагы мыйзамга ылайык да автомобиль айдагандар жанагындай оор жүк ташыган машиналарды айдагандар 18,3 центтен ар бир галлонуна бензинден салык төлөп келишет да. Буларга чейин деле колдонулуп келген экен да негизи. Мамлекеттердин баары тең ушул транспорт салыгынан тышкары, жол салыгынан тышкары анан кийин ар бир литр бензинге же галлонуна күйүүчү майга төлөйт деген туура эмес болуп калат. Себеби андай төлөбөгөн мамлекеттерде толтура. Батышында да чыгышында да. Мисалы Австралияда бир эле жолу налог алынат транспорт, автотранспорт үчүн. Ал машинени сатып алып атканда автоунааны анын баасынан 10%-ин төлөйт мамлекетке. Болду, ошо менен салыгы бүттү. Ал эми эгерде жанагындай жүк ташуучу, оор жүк ташуучу чоң машина болсо, чоң унаа болсо, анда ошол автомобилдин баасынын 5% мамлекетке төлөйт да, ошо менен салык бүттү. Бул эң жеңил, оңой жолдор да. Эми ошол эле Францияга келсек, бул мында дагы бир ар жылы төлөй турган салык жок транспортко. Бул мамлекетке эки гана жолу төлөйт. Биринчисинде ошол транспортты сатып алып атканда, анан ошону каттап атканда төлөйт. Фиксированный мындай бекитилген нерсени төлөйт. Германияда бар мындай төлөгөн. Мисалы, ошо муниципалдык жолдун жээгинде жашаган, ошо муниципалдык жолду пайдаланган, колдонгондор, ошол муниципалдык жол оңдура турган болсо, ошого кеткен чыгымды төлөйт деген булардын мыйзамы бар. Бирок 3-4 жылдан бери Германиядагы улам болуп аткан шайлоодо ар кандай дебаттарда ушул талкууланып келет да. Ушул мыйзамды алып салыш керек. Мисалы, ушул жанагы социалисттердин лидерлери айтып атат, эсептеп чыгып 47 миллиард евро чогултат экенбиз жол салыгы деп. Анан 17 миллиард гана жолго кетет экен, калганы болсо башка максаттар үчүн жумшалат экен. Эми андан тышкары кайта муниципалдык жолду оңдогонго немис калкынан акча чогултуу туура эмес деген дебат мына талкууланып келатат дагы. Өкмөтү ошол нерсеге жакындап калды окшойт да. Эми Кыргызстанда мунун алдында быйылкы жылы ушул Кыргыз Республикасына автомобиль жолдору жөнүндө мыйзам кабыл алынган да. Ошол мыйзамда атайын белгилешиптир. Бул жолдорду аржылоонун ар кандай мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу керек. Анын ичинде инвестицияны тартуу, башка каражаттарды борбордоштуруу, топтоо жагындагы бир аракеттерди көрбөсөк, бүгүнкү Кыргызстандын жолдору мындан ары биздин экономикабызга, элдин жашоосуна кыйынчылык эле алып келе турган деп бир топ өлкөлөрдө муну бир экономикалык жактан эсептеп чыгышыптыр да. Жол жакшысы бул баягы экономиканын өнүгүшүнө, чыгымдардын кыскарышына алып келет экен да. Андыктан көп өлкөлөр ушул эң башкы экономиканы өнүктүрүүнүн бир түйүндүү жолу бул автомобиль жолдору, транспорт жолдору деп эсептейт экен да. Мисалы, Австралия ошол үнөмдөөнүн эсебинен эле мына бюджеттин 10-40%га чейин, Бразилия 35%га чейин, Канада 20%га чейин, Финляндия 18%га чейин, Америка Кошмо Штаты 10-15%га чейин ушул бюджеттин акча каражаттарын ушул жолдун эсебинен үнөмдөп алышат экен да. Андыктан бүгүнкү күндө бардык жерде акы төлөнө турган жолдорду көбөйтүп аткандыгын белгилеп кетүүгө болот да. Мына Кыргызстанда да ошондой демилгелер бар, ошондой аракеттер болуп атат. Айрым биздеги трассаларды, эл аралык ушундай бир мүнөздөгү жолдорду бизде акы төлөнүүчү жол кылышыбыз керек. Мына ошонун эсебинен бюджеттин түйшүгүн жеңилдетишибиз керек деген мындай бүгүнкү күндө аракет болуп атат. Муну Японияны алып көрөлү. Эмне үчүн Японияда эң узак жолдор бар жана аларда жолдору жакшы жанагындай төлөмөр жолдор бар. Ошол төлөмөр жолдор бизди бара турган жерибизге эрте алып барат, жакшы алып барат дейт. Мына ошол Японияда дээрлик жолдордун көбү ушул төлөмөр жолдор экен да. Эми жана жол саясаты, ошол жолго акы төлөө албетте көп өлкөлөрдө ушул жана автобандар төлөшөт. Ошо кээ бир өлкөлөр километрине жараша, кээ бир өлкөлөр жанагындай майдын абаны булгагандыгы үчүн же болбосо саатына төлөшөт ошол жолду пайдалангандыгы үчүн. Бул жанагындай
төлөмдүү жолдор. Бирок ошого жараша сапаты болууга тийиштүү. Мисалы Германиянын мисалын айталы. Германияда бир нече эле алыстагы жол салына турган болсо, ошого кеткен жалпы каражаттын 25% гана жолдун өзүнө жумшалат да. Калган 34% болсо бул ошол жанагы долбоорлоого жумшайт. Анткени ал жол деген жөн эле мындай бир узун тилкени асфальт же цемент жаткызып коюу эмес, ошонун сапаты, анын ылайыктуулугу, анын башка жактарын баарын тең изилдеп тургандан салышат. Анан 18% болсо жолдун жээгиндеги коммуникацияга, инженердик коммуникацияга жумшалат да. Демек ошондон сапаттуу жанагындай баардык үндү басуу, азайтуу, кырсыктуу болтурбоо жана башка коопсуздук эрежелердин баары тең сакталат. Ошол акциз деген бар. Андан биз бензинге анын стиле акциз налог төлөп атабыз, салыгын төлөп атабыз. Анан бул 2 эсе дагы үстөк болуп кетип атат деген нерсе бар. Эми бул биз аралаш системасын кабыл алып атырбыз да, Азимжан мырза. Бул Россияныкындагы, Японияныкындагы, анан эми тиги Европаныкында алгандабыз. Ошондо биз көп кабаттуу салык төлөөгө мажбур болгон.